Акыркы учурда жугуштуу оорулар, жалпы оорулардын санынын ичинен өтө чоң көйгөйгө айланып, саны көбөйүп отурган кези, акыркы учурда алардын арасынан сарык оорусу дагы аябай чоң көйгөйдү түзүп турган кези. Бүгүнкү биздин коногубуз болуп инфекционист жана гепатологдор коомунун төрайымы, медицина илимдеринин доктору профессор Тобокалова Сапаргүл. Саламатсызбы? Бүгүн ушул сарык оорусу жана жугуштуу оорулардын арасынан жалаң ошол гепатиттер, инфекциялык, мындайча айтканда вирустук сарыктардын арасынан гепатитти тандаганыбыздын себеби жакынкы келе жаткан атайын ошол гепатитке, сарык оорусуна каршы күнүнө белгиленген ошол бүгүнкү телебирүүбүздү ушул темасын гепатиттер деп тандоону чечтик. 28 июль дүйнөлүк гепатитке каршы күн болуп Кыргызстанда дагы ошол акыркы жылдарда белгиленип келет. Ошол бүгүнкү темабыз гепатиттер. Өзүбүздү биздин телекөрүүчүлөргө тааныштыра кетсеңиз, өзүбүздүн ошол гепатолог, инфекционист болуп иштегениңизге канча жыл болду? Анан кандай ошол жетишкендиктер бар азыр? Рахмат сурооңузга. Бизде эми мына гепатолог, гепатология деген түшүнүк Кыргызстанда жок эле. Ошол бир акыркы эле 3-4 жылда бул гепатиттер жугуштуу оорулардын эле катарында ошонун санын деле каралчу. Карап көрсөк, ошол көп жугуштуу ооруларды мына жеңип келебиз, азайтып келебиз. Ошолордун арасында азырынча биздин алыбыз жетпеген көйгөйлүү маселе болуп калган бул ушу вирустук гепатиттер болуп атат. Ошон үчүн анан биз муну жугуштуу оорулардан дагы бир аз обочолонтуп, себеби мунун маңызы, мунун көрүнүшү абдан кыргыздарга көп зыян келтирип аткан үчүн ошо гепатология деп бөлүп келатабыз. Дүйнө жүзүндө гепатологияден түшүнүк бар. Гепатология деген бул боордун ооруларын изилдөө, окуу дегенди билдирет. Эми мына өзүңүз айтып кеткендей, мына жылдан жылга көбөйүп аткан гепатиттерге мына гепатит А деп коебуз. Ал жана балдардын колун жуубай, таза болбогондуктан, үй бүлөдөн, суудан жуккан оорулар. Алар жылда ар бир 3 жылда, 4 жылда бир аз көбөйүп кетет. 15-20 миңге чыгып Кыргызстан боюнча, калган жылдары 7-8 миңдин тегерегинде болот. Бул гепатиттердин бир жакшы жери көбүнчө балдар ооруп, анан бул өнөкөт гепатитке айланбайт. Мунун дагы бир өзгөчөлүгүн айтпасак болбойт. Кийинки жылдары гепатит А менен чоңдор да ооруп калды. Албетте балдардын оорусу менен чоңдор ооруганда кыйыныраак, оорураак өтөт. Бирок ошондой болсо дагы бул гепатит А бизге эми көп көйгөйдү түзбөйт. Бул бизди аябай тынчсыздандырган, бул жана кан аркылуу жуккан, энеден балага жуккан, жыныстык катнаштан жуккан гепатиттер болуп эсептелет. Бул гепатиттер биринчиден бул гепатит Б, Д деген түрү бар, гепатит С деген түрү бар. Эмне үчүн бул гепатиттер абдан биз үчүн кооптуу болот дегени, бул гепатиттер албетте көп учурда жаңыдан ооруганда бул оорудан деле айыгып кетишет. Бирок ошонун 10%, мына гепатит Д'ны алсак 70%, гепатит С'ны алсак 80% өнөкөт гепатитке өтөт. Боордун рагына айланып кеткен учурлар бар. Ошон үчүн бул биз гепатиттерди, ушул кан аркылуу жуккан гепатиттерди колго алып, ошонун алдын алсак кандай болот? Бизде ооруган оорулар ошо гепатит менен ооруганын билишеби, убагында кайрылабы деген чоң маселелер турат. Чоң рахмат. Ошол башында актуалдуулугу жөнүндө айта кеттиңиз. Бул чоң көйгөй. Муну болсо бир аз санга таянсак, мына 20 миңге жакын оорулуу ооруйт деп айттыгыз. Бир жылдын тегерегинде акыркы 10 жылга же 20 жылга салыштырмалуу ушундай дагы сандар барбы? Же башка өлкөлөр менен мындай салыштырмалуу? Эми биз башка өлкөлөргө жана өнүккөн өлкөлөргө, Европага салыштырсак, алар гепатит Б, Д жөнүндө көп айтышпайт. Себеби бул гепатит Бга каршы вакцина бар.
алар эч кимге айттырбай, камчы салдырбай эле ушу бала мезгилинен баштап чоңдорунан бери эмдөө алышат дагы гепатит Б менен оорубайт. Эгер гепатит менен Б менен оорубаса, Д дагы өнүкпөйт. Себеби бул гепатит Д ошо Б'нын үстүнө кошулган учкашкан гепатит. Ошон үчүн алар көбүнчө эле гепатит С жөнүндө кеп кылышат дагы. Анан ушу биздикилер деле өзүнүн каражаты, өзүнүн мүмкүнчүлүгү, өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүгү болбогон үчүн биз деле гепатит С'ны айтып калабыз. Бирок салыштырмалуу мына гепатит С менен ооруса, эч кандай дарыланбай, билбей жүрсө деле бул циррозго 20-25 жылдан барып өтөт. Гепатит Б өзүнчө 15-20 жылда барып циррозго өтөт. Бирок мына кошулма гепатит деп коелу, бул гепатит Д 5 жыл, 7 жылда эле циррозго өтүп атат. Ошон үчүн биздин Кыргызстан үчүн баягы орустар айтып коет го, под нашим южным солнцем все растет дегендей, биздин Кыргызстанда гепатиттин түрлөрүнүн бардыгы бар. Тилекке каршы ошолордун бардыгы көбөйүп өсүп өнүгүп атат. Эми бул эми кандан жуккан гепатит болсо, эмне үчүн бизде Кыргызстанда көбөйүшү мүмкүн деген суроо туулат да. Анын бардыгы анын жугуу жолдоруна байланыштуу. Албетте ал эле жанагы канды бир адамдан экинчи адамга куйгандан эмес, мисалы болсо жанагы стоматологдо же макияж же татуаж же ошондой ар кайсы мындайча айтканда парентеральный жолдор менен, туурабы? Жакшы, буну ушу сиз деле алып баруучу болуп, ошонун жолдорунун бөөнүн билип калыпсыз. Ушулардын бардыгын биздин Кыргызстандан ар бир жараны билсе, экинчиден ошол жанакындай кызмат көрсөткөн, жанагы чач тарачтар, маникюр, педикюр жасаган жерлер, анан кийин мына бул тиш дарылоодо. Бул эмне үчүн ошо келгендин бардыгы эле мен тишими дарылаттым эле ошол жактан жукту деп айтып атат. Мүмкүн андай деле эместир. Бирок алар ошо көбүнчө ошол тиш дарылаткан не иштеп калат экен, ал көбүрөөк боло турган нерсе да. Бирок анын жүйөсү дагы бар. Биз жана жалаң эле ушу тиш дарылаган доктурларды же ошол ишканаларды, мекемелерди мактай албайбыз. Себеби бул жана тиш дарылоо мекемелери мамлекеттин көзөмөлүнөн чыкты эсе деп айтсак болот. Себеби жана көбүнчө козрасчетный болгондор бар, частный болгондор бар. Ошолордо көзөмөл азыраак болуп калып атат. Жана көзөмөл органдары келип текшергенченде дагы бизде кыргыздар ошондой көрүнүп калып турбуз, тааныш, билишим, боюң аке-жеке деп коюп, бирок ошол жанакы инструменттерин жакшы обработка жасабай жуккан учурлар чындыгында эле көп. Анан эми биз биринчиден ошо бизде гепатиттердин саны канча деп атасыз. Жана гепатит Аны так айткан үчүн ошо биздин жана санаган органдардын данныйлары болгон үчүн ошону биз так айтып атабыз. Мына өнөкөт хронический гепатиттердин санын тактоо абдан кыйындыкка туруп атат. Себеби ал өнөкөт гепатит болгондор көп учурда өзүн оору деп сезбейт. Жакшы эле болуп жүрүшөт. Анан кийин билгиспейт. Анан кийин булар башка эле больницаларга түшөт. Кардиологияга түшөт, нефрологияга түшөт, неврологияга түшөт. Анан ошол жерден кокустан дегендей болуп эле ошо канынан алса гепатит чыгып калат. Ошондо дагы эми албетте мен гепатит болуп калыптырмын деп коркуп, маалыматы бар адамдар да бар. Алар бат эле дарыгерге келишет. Бирок көптөрү тоготпой эле мен жакшы эле турбаймбы, бул анализдер туура эмес окшойт дегендер дагы бар. Ошон үчүн биз ушул көйгөйлүү маселелерди мамлекеттик деңгээлде көтөрөлү деп 14-жылы ошол инфекционисттердин жана гепатологдордун коомун түзгөнбүз. Бул абдан жакшы. Бул абдан жакшы, себеби биз ошол коомдогу коомдун ошо мүчөлөрү ар бирибиз иштеген жерибизде ушул гепатиттердин маселелерин көтөрүп, биринчиден дарыгерлерге жеткизип атабыз. Себеби мына терапевт дейбиз, үй бүлөлүк дарыгерлер дейбиз. Алар бул гепатиттерди терең билбейт. Терең билүүгө да мүмкүнчүлүк жок. Себеби алардын дарылаган оорулары абдан көп. Алардын жүгү да абдан көп. Ошону жеткизип атабыз. Анан биз мына министрликке бир демилге менен чыктык. Бул гепатиттерди жоюш үчүн, же эч болбосо азайтыш үчүн биз Кыргызстанда
чындыгында гепатит менен ооруган адамдардын санын билишибиз керек да. Ошон үчүн биз мына андай иштер Россияда жасалган, Казакстанда жасалган, ушул биздин Кыргызстандын чоң адамдардын, чоң жарандардын, чоң дегенде чоң кызматтагылар эмес, чоң кызматтагылар эмес, чоң адамдардын ушу 5%-ын акысыз, биздин кыргыздар ушу акысыз дегенде жакшыраак кабыл алышат дагы, 5 сом төлөш керек болсо өтө кыйылып калышат. Ошол акысыз анализ жасап көрөлү дедик. Изилдөө. Чындыгында биз азыр карап көрсөк, көп лабораторияда ошо гепатит Б-нын эле бир эле анализи 380 сом турат экен. Гепатит С-ны ошо барбы жокпу деген эле бир анализи 400 сом турат экен. Биз ошого карабай, эми ошол эл аралык уюмдарга кайрылалы деп атабыз, биздин депутаттарга кайрылалы деп атабыз, жөнөкөй элге кайрылалы деп атабыз. Ошо эч болбосо ошол эле анализди жасай турган реактив деп коет. Ошол реактивдин эле акчасы чогулуп калса, калганын бардыгы мына биздин ошо инфекционисттердин коому мойнуна алып атат. Мына биз гепатологический центр деп Садмир гепатология борбору бар. Ошонун каражаты менен биз бул жумушту баштадык. Мисалы мына Жалал Абад областында бир 200-ге жакын кишинин каны алынды бүгүнкү күнү. Андан тышкары мына онкология борборунда эң көп оорулар жуга турган жолдор ошол жерде. Онкологиялык борбордон дагы биз канды алып изилдеп баштадык. Бул менимче бул элге абдан бир жакшы боло турган саамалык. Себеби алардан канча кишиден вирус чыкса, биз аларга телефон чалып, докторуңузга өзүңөрдүн жашаган жердеки докторго кайрылгыла, инфекционистке кайрылгыла деп айталы деп атабыз. Ошондон кийин бизде бул мамлекеттик регистр деп коет. Ошо мамлекеттик көзөмөл, мамлекеттик саноо башталат дагы. Биз билип калабыз, бизде Кыргызстанда мынча оору бар экен. Ошондон кийин биз мүмкүн өкмөттүн алдына талап коербуз. Мынча оору бар экен. Ушулардын каражаты жок дарыланганга, ошондойлор дагы бар. Эч болбосо ошо каражаты жок, каражаты аздарга мамлекеттик бир колдоо көргөзүлсө. Себеби азыр ошо гепатиттерди көптөр укпай эле, ой бул аякпаган оору турбайбы, дарылансаң деле баары бир деген дагы сөз болуп атат. Андай туура эмес. Себеби акыркы убакта 3 айда эле айыгып жакшы боло турган дарылар чыкты. Ошолорду биз элге жеткизишибиз керек. Вируска каршы болгон дарылар. Бул вируска каршы болгон дарылар. Неме тарабын айта кетиш керек да, бул союз учурунда мисалы жанагындай иш немелер, иш-чаралар, жок, иш-чаралар эмес, предприятиялар бар болчу, көп болчу аябай. Бардыгы мамлекеттик болчу. Ана мамлекеттик ошол иш немелерде, ишканаларда иштегенде бардыгы ушул мындай мамлекеттин көзөмөлү менен дайым изилдөө болуп турчу. Мисалы азыркы кезде бүт эле поварлар, жанагы санитарный книжка деп коет. Ошого гепатиттерге анализдер тапшырып сөзсүз түрдө изилденип туруш керек. Анткени жанагы бизде сан эпидем станция бар, анын болсо ошол биринчи ошол кызматына кирет. Поварларды, жанагы стоматологдорду, сөзсүз албетте бейтапканаларды, бейтапкананын ичинде бүт жумушчулардын кесип ишчилердин баарын ошондой текшерип турат. Албетте калгандагы калк бар да, калктын баарын текшерүүгө мындай өзүнүн күчү жетпейт экен. Бирок ар бир жарандын өзүндө мындай ичинде сезим болуш керек. Мамлекетке дагы өзүндө мындай немен бар дегенчи, тиешем бар дегенчи. Мен дагы мамлекетке карызмын дегендей. Карызмын дегендей. Анткени бул жугуштуу оорулар деген бул өтө мындай чоң көйгөй. Бул өзү ооруп калган кезде, мисалы бир бейтап өзүнө эле мындай көйгөй түзбөйт. Ал болсо ал ооруну үй бүлөсүнө дагы мындай жугушу мүмкүн. Ошон үчүн ал мындай чоң, мындайча айтканда көйгөй. Анан кийин өзүнүн карызы бар мамлекетке. Ошон үчүн 400 сом деген мен ойлойм бул өтө чоң сумма эмес.
сумма деле эмес. Эми аны болсо мына сиз өтө чоң көйгөй кылып ошону көтөрүп чыгып атасыз. Бардыгына ошол кыргыз айта кеттиңиз, туура эле айттыңыз. Кыргызга ошол бекер деген сөз жагат дегенчи. Бирок 400 сом айтыңызчы, ошол чоң суммабы? Бул чоң сумма эмес, себеби өзүнө мисалы болсо 5 жылда бир калса, эгер ооруп калса, адан дагы көп суммалар кеткен атпайбы? Мына жанакы вируска каршы дарылар, анан баягы бизге кыргыздар кайсы маалда келет. Кайсы качан болсо да ооруп калсам, жакшысың, кандайсың десе жакшымын дей берет. Анан бул циррозго өтүп, цирроздон дагы кабылдап келген учурда келип атат. Ал маалда аларга абдан көп дары кетет. Жатып дарыланыш керек. Ошо да бир көйгөйлүү маселе. Бизде ошол хронический гепатит деп коелу, ошолордун жата турган жери жок. Бул бечаралар ким кайдан орун тапса, ошол жерге жатып атат. Анан алар оюнда мен больницага жатпадымбы, мен жакшы эле дары алып чыктым деп ойлойт. Ал жерде адис болбогондуктан, гепатолог болбогондуктан, күндүк эле кадимки жана физраствор, дагы ошого окшогон гепатопротектор деп коебуз, ошолорду алып чыгышат дагы, ал эч кандай анын оорусуна жардам бербейт, себеби ал адистештирилген жардам алган жок, вируска каршы алган жок. Анын үстүндө жанакы больницаларга кичине гана акча бөлүнгөн, ошонун тегерегиндеги гана суммага жардам берилет. Бул гепатит менен ооругандарга альбумин деген коюлат, 3 жолу, 4 жолу, 5 жолу. Ал адамдын канынан жасаган дарылар абдан кымбатка турат. Ошон үчүн ошол башында алдын алуу. Эми бизде адам башка дагы ооругандан тышкары башында алдын алуу бар беле дегенде, бизде деле жакшы Кудайга шүгүр. 2000 жылдан баштап наристелерге төрөлгөндө эле төрөтүүнөн баштап гепатит Б-га каршы вакцина сайылат. Ал ошо жана 5 айга, 6 айга жеткенге чейин 3 жолу, 4 жолу вакцина алат. Бирок ал вакцинанын күчү бир 10-11 жашка чейинкиге жетет экен. Ошодон кийин да балдар иммунитети жок калып атпайбы? Аны эми дагы ушундай биз немеге программага киргизип атабыз. Ошол балдардагы ошо тестиер балдардагы бир жолу вакцина алсын. Аны эми акы төлөө негизинде алынат. Эми чындыгында мына эң бай мамлекеттерде деле вакцина сайуу бекер эмес. Мына биз эле баягы совет доорунан бери көнүп алып эле ошодон чыга албай атабыз да. Баягы бизде берсең ичем, урсаң өлөм дегенге келип атабыз да. Мына жана сен айтып өткөндөй, ал сенин ден соолугуң. Биринчи катарда сен өзүң далаалат кылып, алдын алып, вакцина сайдырып, ооруп калсаң эртерээк барып дарыланыш деген турат да. Акырында ушул системага барат окшойбуз, жанагы персоналдык саламаттык дегенгечи, ар ким ошол ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна өзү жоопкерчилигин берерин ошол акырында биздин кыргыз түшүнөт болуш керек. Жана буга жакыныраак айта кетсек, мисалы болсо жанагы сиз айта кеттиңиз, акыркы учурда жалаң эле жаштар эмес, 20-25 жаштан мындай улуулар дагы ооруй баштады. Кээ бир гепатиттер менен, ал гепатиттер мисалы Союз учурунда жалаң эле мындай мектеп курагандагылар ооручу. Бул болсо гепатит А болчу. Гепатит А менен мисалы бул эмне менен байланыштуу? Ушул Союз таркаган учурдан бери жанагы вакциналар жакшы мындай коюлбай калганданбы же албай калганданбы же анын сапаты жоголгондонбу, эмне менен байланыштуу десек? Биринчиден мына биз айтып атабыз 2000 жылдан бери эмдөө башталды деп. 2000 жылга чейин бир дагы киши ал гепатит Б-га эмдөө алган эмес да. Ошолор анан кийин 20-29-30 жаштакылар эң көп ооруп атат. Эмне үчүн мындай болуп атат? Себеби ушул жаш маалда жугуу жолдоруна абдан жакшы шарт түзүлөт экен да. Мына тилекке каршы ошол маалда балдар уколдорду көп алып калып атат. Баңгизаттарды колдонгондорду биз илгери уккан эмеспиз, анан бардыгы болуп атат. Сойкулук болуп атат. Ал дагы жугуш жолдору бар. Ошон үчүн ошол курактагылар көп ооруй турган шарттар бар. Анан ошол маалда жана педикюр, маникюр деген, азыр эми жана пирсинг деген да балекет чыккан, эми кыздар көзөлө турган жердин баарын көзөп атат. Кандай инструмент менен болду? Ошодон да көп жугуп жатат да. Анан эми дагы бир айта турган нерсе, бул биздин министрликтен алдында биз ошо жанакы коомго жана жугуштуу оорулар боюнча коомтуздук, гепатологдор боюнча коомтуздук деп атпайбызбы?
Мына мен өкмөткө чейин чыктым. Эмне үчүн ушу биздин Кыргызстанда ушунчалык гепатит менен ооругандар көп болсо, бир дагы мамлекеттик гепатологиялык борбор жок деген. Ошол өкмөттөн ушу неметип кагаз түшүп, министрликте ошондой гепатологиялык борборду уюштургула деп, эми дагы бир башка сөз, ага эч кандай каражат бөлүнгөн жок да. Жөн эле баягы уюштуруп кой десе эле уюштуруп калбайт. Ошого да карабай, ошол жанакы бизде Кыргызстанда эми жана Бишкекте бир эле жугуштуу оорулар ооруканасы бар. Ошонун негизинде ошондой гепатология борбору болсун, ошол жугуштуу оорулар ооруканасынын каражаты менен мүмкүн болушунча ошону баштайлы, анан эми баягы көч бара түзөлөт дегендей, анан дагы жардам болот деген турабыз. Бирок бул абдан чоң жумуш да, бул өтө эле мындай жүк болуп кетпейби ошол улуттук инфекция борборуна? Эми ошол мына мунун баардыгы эле баягы бир аябай баарыбыз ушул ишти жасайлычы. Биз жасабасак ким жасайт? Баары бир эми тигиден эле бизге акча берсе эле жасайбыз десек, анда бул өмүр өтүп кетет. Канчалардын өмүрүнө залал болуп атат. Ошон үчүн ошо жугуштуу оорукананын башкы дарыгери дагы, ошол больницанын коллективи дагы, мына жана күндө келип аткан ооруларды дагы кичине сыйлыгыштырып ачалы деген бул аябай чоң демилге. Экинчиден мына бул немеде бизде министрликте 5 жылдык программа түзүлдү. Ушул сарык ооруларды 5 жылдын ичинде кандай иш-чаралар жасалат, кандай жылыштар болуш керек, жана дары менен камсыздандыруу боюнча, мына чоңдорду изилдөө боюнча, чоңдорду эмдөө боюнча ошол жана биздин 5 жылдык программада каралган. Буюрса ошонун баарын аткарабыз деп отурабыз. Чоңдор деген кандай? Мындай 20-25 жаштан улууларбы? Биз эми баягы бөлгөндө мурда биз айтчубуз, ошол эми бир неметип төрөлгөндөн баштап 14 жашка чейин балдар деп. Азыр дүйнө жана бүткүл дүйнөлүк классификацияга карасак, азыр төрөлгөндөн баштап 10 жашка чейинки балдар болуп эсептелет экен. 10 жаштан 19 жашка чейин тестиер подростки деп коет. Ал деле туура, себеби биз эми мурда 14 болгондон эле чоңоюп калдың деген менен ал ата-энесинин оолун карайт, ошондой туура бөлүнгөн деп. Анан ошол 19 жаштан жогорукуларды чоңдор деп эсептейт экенбиз. Деп ошол именно ошол чоңдорго аябай азыр көзөмөл керек болуп атат. 19 жаштан улууларга. 19 жаштан улууларга. Ошолор эмдөө алыш керек. Ошолор эң азыр иштей турган маалдакылар ооруп атат да. А эгер алар иштеп ооруп калса, биринчиден үй бүлөсүн бага албай калат, экинчиден өзүн бага албай калат, үчүнчүдөн коомго пайдасы жок болуп, ал коомго кайра өзүнүн залакасын келтирген болуп калат да. Себеби бремя болезни деп коет, ошол жүк. Бул мамлекетке ооруган киши мамлекетке жүк. Биз каалайбызбы аны, каалабайбызбы, мамлекет баары бир ошолорго көзөмөл жасаш керек, дарылаш керек, караш керек деген болот. Албетте, мына бизди ушул телеберүүбүздө сыналгыдан жалпы калк жалаң эле мындай дарыгерлер эмес, жалаң эле мындай чоңдор көрүп жаткан жок, жалпы калк көрүп жатат. Мен ойлойм, бул гепатиттер, сарык оорулар жана жугуштуу оорулар бул коомдук оору деп ойлойм. Албетте. Анан жалаң эле дарыгерлер ушул саламаттык, калктын саламаттыгын карай турган органдар эмес. Бул мисалы болсо акыркы убакытта религиялык дагы тарап мындай өтө күчтүү өрчүп баратат. Азыр болсо мисалы мына жакынкы арада бир чоң конференция өттү. Жанагы жугуштуу оорулар боюнча ВИЧ, СПИД, жанагы туберкулез ошол боюнча адистер имамдарды, Кыргызстан боюнча бүт имамдарды чогултуп, ошолорго мындай чоң мындай илимий конференция өткөрүп, аларга мындай түшүндүрүү иштерин айтып беришти. Анткени болсо жалаң эле мисалы религиялык тарап, мындай рухий маданият мындай чың болуш бул деле жакшы, бирок албетте бул жанагы тыштай койгон болбойт. Образование дегендечи, мисалы жалаң эле намаз менен туберкулезду же башка ооруну айыктыра албайт. Ошон үчүн айта кетиш керек, ал тарапты анын дагы күчтүү мындай жумушу дагы бар. Влияниясы бар. Бул эми жанагы ал тарапты дагы айта кетиш керек. Религияны туура кабыл алып, туура колдонсо, бул адамзатка эми бул немеге революциялардан, социализмден мурда жаралган да бул религия деген, дин деген.
Эми мына биз кыргыздар тоодо ташта жүрүп, ал немеге динге деле көп баш ийген эмес экенбиз, баш урган эмес экенбиз. Анан кийин мына совет доору бүткөндөн кийин эле ушундай бир түшүндүрүү иштери, анан агитация дегендер дин тараптарынан аябай күчтүү болду окшойт. Биз жеңилдик. Бул динди таратуучуларга биз жеңилдик. Биз азыр убактын өткөрүбүйдүк. Эми ошондо биздин азыркы балдар даже 2ден институт бүткөндөр дагы жалаң эле ошо динге баш уруп, өздөрү дагы иштебей, жалаң эле дават менен болушуп, балдарын окутпай, анан дагы бир көйгөй жана сиз да айтып кеттиңиз, балдарына эмдөөгө да жибербей атпайбы? Мен ошону көп жолу телевизордон да айтам, радиодон айтам. Ошолор совет доорунда чоңоюшкан. Совет доорунун бүт жакшылыктарын көрүшкөн. Ошо поликлиникага болсо ошо бекер дарыланган, бекер окуган, илимдин баардыгын алды, ошонун баарын түшүнүп алып, эми ошол өзүнүн аялына, балдарына бөгөт болуп атат. Анда өзү деле ошондо окубай койбойт беле, ошол окуунун баары зыян болсо, телевизордун баары жаман болсо, ошон үчүн баягы биздики тилекке каршы баягы боекчу десе сакалын кошо боейт деп, азыр мурдакы диндин өкүлдөрүнөн дагы биздикилер ашып түштү. Кээ бирде мен баягы келип калышат, кыздар башынан аягына чейин кара жамынып алган. Анан мен айтам, бул Кыргызда мындай жок. Мен мына чет мамлекетте көп болом, Сауд Арабиясында башкада деле бизче чүмкөнгөндөр жок десем, ал жакта жакшы деле дин жок. Биз ошолордон да ашып кетиптирбиз да дин боюнча. Биз бир аз саясатты көздөй буруп барады жатабыз окшойбуз. Антпесек болбойт. Себеби бизге түздөн түз тиешеси балдар эмделбей калып атат. Балдар дарыланбай калып атат. Чоңдор да дарыланбай калып атат. Саны да көп. Эмдей калгандар да. Ошон үчүн азыр биз айтпасак, анда качан айтышыбыз керек? Ооба. Бүт муну болсо мисалы микроскоп менен гана көрө турган эле нерсе да бул вирустарды. Вирустарды болсо кээ бир вирустарды микроскоптон да көрүнбөйт. Көрүнбөйт. Ошондо электронный микроскоп деген бар. Ошодон гана көрүүгө мүмкүн. Ошон үчүн муну болсо мындай жалаң гана кесип көйгө, жалаң ошол дарыгердин сөзүн угуп, бул болсо дарыгердин сөзүн угуш, мен ойлойм, бул өзүнүн адамдын ден соолугуна жана саламаттыгына мындай жакшы бир демелге түзөт. Анткени болсо баары бир илимий тараптан, илимий деген бул жөн эле жаралган нерсе эмес. Албетте. Ооба. Азыр ошо элге да айтып коюшубуз керек. Мен эле гепатит боюнча айтып атканым жок. Ушул эле күнү 7:40-та ЛТР каналына өтсөңүздөр, ошондо министрликтин өкүлдөрүнүн да айткандарын угасыздар, академиктердин айткандарын угасыздар. Ошо алар дагы ошол гепатиттер боюнча көйгөйлүү маселелерди карап, ошого кандай жол менен ушудан арылсак болот, эч болбосо азайсак болот деген маселени көтөрүп атышат. Ошол эле ЛТР каналынан ушу 7:40-та эле көрсөтөт. Бул биздин телеберүүбүз бүткөндөн кийин 7:40-та бүтөт. Биздин телеберүүбүз 7:40-та башка телеканалда. Биз бир аз ушул жана гепатиттерди кыргызча айтканда бир аз башкача угулат экен. Сарык деген мисалы болсо бул жылтууханы билдирет. Туура. Жылтууха деген бул мындай бүт түсү, дененин түсү сарыга өзгөрүп кетиши. Бул бир эле симптом. Чоң мисалы гепатит деген болсо бул жалаң эле боордун оорусу эмес. Бул бүткүл организмдин ичинде жанагы вирустук оору болуп эсептелинет. Жана кыргызча айтканда мисалы баардыгын эле медициналык терминдерди которо берген дагы туура эмес. Сарык деген бул гепатитти толук билдирбейт. Бул жылтууха. Туурабы? Ошон үчүн гепатиттердин канча түрү бар жана эң мындай татаалдары жана акыркы ушул сиздин ооруканагызда кайсыл гепатиттер менен көбүрөөк кайрылып жаткан? Эми жанакы сарык дегенде биз бүт гепатиттерге аны чегере албайбыз да. Себеби мынабы бир сарыгарган ооруга 20-30 сарысы жок, бирок боору жабыркаган түрлөрү бар болот. Ошо сарыгы сыртына чыкпагандар анан жанакы өнөкөт гепатитке өтүп кетип атат, циррозго өтүп кетип атат. Ошон үчүн жана циррозго өткөн, ракка өтө турган гепатиттердин үчөө бар. Гепатит Б, гепатит С, гепатит Д. Эми биз канча айтканыбыз менен ооруп калгандар бар болуп атпайбы? Алар абдан көп болуп атат.
эң биринчи айтып кете турган нерсе, ооруп калса дагы ушул бизге Бишкекке деле келбесин. Ошол өздөрүнүн районунда, областында жугуштуу оорулардын адистери бар, инфекционисттер бар. Гастроэнтеролог деп коет, ошо ичеги карын ооруларын караган, ошолорго кайрылышсын. Ушу эртерээк өзүнүн оорусу кайсы деңгээлде экен, ошону билиш керек. Экинчиден, жанакы бул оору айыкпайт дегенге. Кийинки жылдары чындыгында биз мурда ошо өнөкөт гепатиттерди интерферон деп коет, укол жүзүндө берет элек, дүйнө жүзүндө кабыл алынган практика бул. Эми ошол укол жүзүндө берилген дарыларды дагы өзүн көтөрүш өтө кыйынга турат эле. Себеби ошол уколду сайганда температурасы жогорулап, сөөк сагы сыздап, кадимки эле грипптей болуп, кийинчерээк кан азайып, чачы түшүп ошондой болчу. Эми башка чара болбогон үчүн биз ошол дарыларды колдонуп жүргөнбүз. Мына кийинки жылдары гепатит С-га бир күндө бир эле таблетка ичип, анан 3 айдын ичинде толугу менен айыгып кетип атат. Канынан дагы вирус кетип атат, боордун клеткаларынан да кетип атат. Гепатит Б-ны десек, анын дагы дарылары бар, таблетка жүзүндө бир нече. Ошолорду кантип бериш керек? Анан бизде ошо гепатолог адистер жетишпейт албетте. Биз аны ошоно мен мына жанакы дарыгерлердин билимин жогорулатуу институтта жугуштуу оорулар кафедрасын жетектейм. Ошол 2-3 жылдан бери биз ошо гепатологдорду инфекционисттердин ичинен, гастроэнтерологдордун ичинен даярдап баштадык. Ошодо анан кийин биз протокол жаздык. Ошо протокол деген бул ошону алып эле колдонууга мыйзам катары. Мыйзам катары. Ошондо жазылуу турат. Бул гепатитти мындай дарыла, муну мындай дарыла, мындай анализдерди ал, мындай көзөмөлгө ал деп. Эми ошону жеткизиш керек да, калктын терең катмарына жеткизиш керек. Мына биздин коом деп атабыз. Ушул Ошто, Таласта, Баткенде, Караколдо чоң-чоң конференцияларды өткөрүп, республикалык деңгээлде, эл аралык деңгээлде ушул элге жеткизгенге аракет кылып атабыз. Анан дагы бир нерсе, мына УЗИде боордун бузулуптур, мындай жактары бар экен дегенди гана бере алат да, ар бир аспаптын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бирок цирроз барбы? Цирроз бар болсо кайсы деңгээлде дегенди айта албайт. Ошого фиброскан деп коет, ошо бая боорго чел өсүп, чел басып кеткенде анан цирроз болот да. Ошол челдин деңгээлин биле турган аппараттар бар. Мына былтыркы жыл болуп калды. Биз Баткенге ошол аппаратты апарып, Баткендин калкынан 176 кишини акысыз көрүп бердик. Болбосо ал деле бир көрүүсү 1000 сом турган аппарат. Анан кийин Каракулжа тоолуу район, алыскы район, ошол жерге да конференция өтүп, аларды окууга да чакыра албайсың, келбейт менин туугандарым. Ошол өздөрүнө барып, ошо 220 кишини фиброскан менен көрдүк. Ал эмнени берди бизге? Ошолордун арасынан көптөрүндө боорунда мандем бар экен да. Ошолордун бардыгы Каракулжага көрүнүп, өзгөнгө көрүнүп, убагында билип калышты. Эми бул элге канчалык эмгек кылсаң, канчалык барып түшүндүрсөң, такыр эле түшүнбөй калам деген киши жок. Кудай жалгап бардыгынын эле артында 10 класс, 11 класс деген билим турат, калгандарында 2ден институт турат. Бирок ошол сезимди ойготуп, өзүнүн ден соолугуна тыккан карап, бул калп эле биз айтып коебуз, бул ден соолук байлык деп. Бирок аны канчалык байлык экенин баалабайбыз дагы, терең ойлонбойбуз. Чындыгында ден соолугуң болсо, анан чуркайсың, иштейсиң, бала багасың, башка жака барасың деген турбайбы? Ооба. Мындайча айтканда, азыркы кезде мына биздин Кыргызстанда калкыбыздын саны 6 миллиондон бир аз ашып баратат. Анын ушул 6 миллион адамдын саламаттыгын сактоодо 33 миңге жакын дарыгер иштейт. Дарыгер эмес, бул медицина кызматкерлери. Анын ичинен 11 миңге жакын гана дарыгер бар. Дарыгер бул врачтар, бул ушул жанагы мекемелерде иштегендер. Анан кийин бул мен ойлойм өтө эле аз. Бул аз. Аз. Анан кийин бүт эле жана жугуштуу оорулардын алдын алып калууга мындай бүт эле коомдун дагы тиешеси керек. Анткени болсо
мисалы болсо бүт маалымат бар да, маалымат алам деген киши керектүү учурда мындай барып, мисалы жок дегенде да библиотекага, китепканага барып, жок дегенде ушул биздикиндей болгон мына теле берүүнү сыналгызын керектүү учурда керектүү каналга которуп, ушундай маалыматтарды алганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Азыр интернет болуп атпайбы? Азыр кыргыздын бардыгы 1 жаш баладан баштап интернетти колдонот. Ошондо бардыгы эле жазылып отурат да. Анын эми дагы интернеттин да бир жаман жагы бар. Көптөрү келип эле мен мына интернеттен окудум, мындай дарылаш керек экен го дейт. Ана мен айтам. Туура эмес тараптары да бар. Сен эгер сен туура эмес дарыланып алсаң, интернетке доомат кое аласыңбы? Мен сени карап туруп анан туура эмес дарыланып турмун го деп. Мына мага доомат кое аласың деп. Эми ошо ар нерсени жакшы жактарын пайдаланып, жаман жактарын көңүл бөлбөшүбүз керек. Болбосо ошо бир тарап болуп кетебиз, бир өңчөй болуп. Мунун мен ойлойм, ушул идеядан мындай ары алып эле медициналык ошол министерство, саламаттык сактоо министерствосу менен жана бизде республикалык центр бар, укрепление здоровья деген. Бар андай. Ошол менен чогуу бүт эле мекемелерден бир-бирден, бир-экиден адамды тандап, ушундай телевиденияга келип, атайын ушул ар бир мисалы ооруну тандап, ар бир кесипкөй. Мисалы бир кесипкөй 10 ооруну тандап, анан ошол жөнүндө видеону жазып, анан бүт каталог кылып, бир ошол сайт кылып, анан айтса, мына могул сайт туура, калктын баары, мына Кыргызстандын калкынын баары, мына могул сайтка кирип, оорунун алдын алуу боюнча жана оору жөнүндө маалыматты ушул сайттан ала аласыздар десе. Ошол кандай деп ойлойсуз бул идея? Туура болот эле. Анын бардыгын биз аткара элекпиз, бирок немеде министрликте ушу жана 5 жылдык программанын негизинде координационный совет деп койдук. Ошо координационный совет түзүп, ошого бир 20дан ашык киши катышты. Алардын арасында инфекционисттер бар, гепатологдор бар, эпидемиолог дейбиз, хирургдар деп. Ошодо эми биз бардык ким кайда иштебесин, ошол өзү демилге көтөрүп, ушу элге жеткизейин, статья жазып, газеталарга. Азыр эми тилекке каршы эки неме сап жазсаң деле акча төлө дейт. Ошодон баары качат. Телевиденияга деле ар бир телевидение Кудай жагып ушундай медицина боюнча немелери бар, программасы бар, силерде да бар. Кээ бирлеринде андай программа жок. Ошол программаларга бир алар ушундай олуттуу маселени көтөрүп, көйгөйлүү маселени көтөрүп, ошондой адистерди чакырып, анан жалаң эле бул адистерин бай мугалимдей болуп эле бул оору мындай болот, мындай дей берген дагы көп сиңбейт. Ошол оорулууну чакырып, оорулуулар да көп учурда макул болбойт, бирок ошо жакшы болуп кетип, дарыгерине аябай ыраазы болгон оорулар да бар. Ошолорду алып келип, ошо силер ошол теледен көрсөтсөңөр, ошол эң көп пайда келтирет. Анткени көп калк көрөт. Биздин айтканыбыздан дагы оорунун айтканы көбүрөөк пайда келтирет, себеби ал өзү ушундай ооруган, башынан өткөнүн айтат, убагында кайрылбаганын айтат, кандай жакшы болуп калганын айтат. Бул силерге кичине подсказка да, эмдиги немелериңерде болсо жакшы болот. Убакыт деген учкан куштай дейт-кен, билинбей эле убактыбыз аягына жетип келди. 2 минутадай убактыбыз бар экен. Сизге кеңири микрофон, өзүңүздүн кесиптештериңизге, жанагы биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн саламыңызды жана каалоолоруңузду айта кетсеңиз. Биринчиден биз ошо өзүмдүн кесиптештериме айтат элем. Бул гепатология деген жалаң эле жугуштуу оорулардын маселеси эмес, бул жалпы маселе, бул терапевттердин, хирургдардын, эпидемиологдордун маселеси. Ушу биз баарыбыз жапа-тырмак көтөрүлүп, ушул маселени жылдырганга аракет жасасак. Экинчиден, биздин калайык калкка ушул сиздер өзүңүздөрдүн ден соолугуңарга бир байлык катары карасаңыздар. Ошол байлыкты сактайын, көбөйтөйүн, өрчүтөйүн деген болуш керек. Себеби бир адам ооруп калса, бул бир эле адамдын проблемасы эмес, бул үй бүлөнүн проблемасы, бир туугандарынын проблемасы, мамлекеттин проблемасы. Ошон үчүн мына жана бекер гепатит Б, Цга изилдөө жүргүзөлү деп атабыз. Бул ар бир областта боло турган нерсе, Бишкектин өзүндө дагы болот. Ошон үчүн ошону биз колго алсак. Рахмат. Чоң рахмат. Биз өзүбүздүн теле берүүбүздү аягына келип жетти. Кийинки ар бир жуманын ошол 3-күнү Эхо Манас, Манас жаңгырыгы телеканалында чыгат. Доктор Плюс аттуу теле берүүсү.
Кийинкиде көрүшкөнчө силерге кааларым чың ден соолук жана оорубагыла. Гепатиттер жөнүндө, сарык оорулар жөнүндө да унутпагыла.